Assalamu алейкум достор. Мен бүгүн сиздер менен тоок филесинен биштекс жасаганды көрсөтөм. Мен гарнир үчүн картошка пюре, гречка жана макарон алдын ала бышырып алдым. Мискеге май куябыз, өсүмдүк майын. Ага пияз, сабиз жана перец болгарский соломка турап, аны жакшылап кууруп алабыз. Кууруп алган соң бир кашык томат жана бир чоң кашык un, 1 литр суу куюп, кайнаганча коюп коебуз. Эми мен тоок филесин ушундай кылып бөлүктөргө бөлүп алдым. Ага туз, мурч, перец, иши кылса татымыңарга жараша ар түрдүү спецтерди кошсоңуздар болот, сместерди. Андан соң мискеге май куябыз. Май кызыганча тоок филесин бир жумуртканы чагып, мариновать этилген тоок филесин жумурткага малып, андан соң кадимки сухарик, катырылган нан, өзүңүздөр жасасаңыздар дагы боло берет үйдө. Ушундай кылып матырып алабыз. Андан соң кызып турган майга эки тарабын тең кызарганча кууруп алабыз. Бул аябай сонун, өтө даамдуу болот. Котлетке караганда бул нерсени даярдап көрүңүздөр. Бунун даамы өтө башкача. Мен ар дайым ушул вариантта биштекс кылам. Сиздер да сөзсүз даярдап көрүңүздөр. Мынакей тоок этинен жасалган котлетибиз даяр болду. Жанагы кайлабызды ушинтип 3кө бөлүп алам. Азыр биз 3 адам орозо тутканбыз. Үчөөбүзгө даярдап атам оз ачарга. Гарнирлердин үстүнө мынакей кайланы куйдум. Андан соң тоок этин бөлүктөргө бөлүп, ушундай кылып майда бөлүктөргө бөлөбүз дагы. Тарелкалардын үстүнө салып чыгабыз. Көрдүңүздөр, өтө сочный, даамы өтө башкача болот. Мынакей салып, мен жумуртка жакшы көргөн үчүн буга дагы бирден жумуртка бышырып, аны дагы салып койгонмун. Бул биштекс үчүн салат, кадимкидей эле капуста, көк, сабиз, ошондой эле бадыраң, өсүмдүк майын куйдум, туз, мурч салып, ушундай салат жасап алдым.